Былтыр 2023 жылы ысык көлдө кызамык боюнча 92 учур катталган. Быйыл бир ай ичинде эле 36 адамдан аныкталды. Азыр ысык көл бириккен ооруканасындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө 8 адам дарыланып жатат. Алардын 3-өө оор абалда. Ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жашка чейинки наристелер. Суранат элем, чтоб балдарды коомдук жайларга, коомдук тамактануучу жайларга алып барбашына. Анткени ошол бала бакчанын тарбиялануучусу коомдук тамактануучу жайга барып, анын жабык бөлмөсүндө ойногон. Ошол жака ошол эле күнү бири-бирине байланышпаган эле 5 бала барган. 5 баланын 4-өсү Караколдон, бирөөсү Жети Өгүз районунан келген балдар. 5-өө тең ооруп, инкубационный период ошол өтүп, 14 күн болгондо ооруканага кайрылышты. Кыргызстанда кызамыкка каршы 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бекер эмделет. Бул жаштарында эмдөөдөн өткөндөрдүн ооруга каршы иммунитети өмүр бою сакталат. Дарыгерлер белгилегендей, кызамык менен балдар эле эмес, учурда эмдөөдөн өтпөгөн чоңдор дагы ооруп жатат. Бүгүн бизде 8 бар азыр. Ичинде бир взрослый бар. Жаңа айтпадымбы? Чабанның кызы экенмин, жаш кез. Ал взрослыйдын 2 жиени бизде жатып кетти. Экөө тең абдан оор түрү менен жатты. Осложнениясы пневмония болуп, энцефалопатия деп балалар беспокойный болуп, ушундай түрү менен жаткан. Анан бул ушуларды ухаживать этип, тетясы да ооруп калып азыр жатат бизде. Ооруга чалдыккандардын баары эмделбегендердин арасында. Эмдөөдөн баш тарткандардын көпчүлүгү диний көз караштагылар. Прививка алган балдардын ичинде де ала турган возрасттагы балдар да келип атат. 1,5 жаштагы, 2 жаштагы. Аларды болсо ата-энеси жаңагы отказниктер деп коет экен го. Диний эме боюнча, көз караштар боюнча ата-энелер уруксат бербей койгон балдар. Мындай балдар көбүнчө түп жактан көп келди. Бул эмеден Жомбулактан келип. Эң дагы бир көйгөйлүү маселе бул отказник болушкан, эмдөөдөн баш тарткандар. Ошол үй бүлөдөн тиги биринчи ооруган баласынан кийин 2 кичинекей, 6 айлык, жарым жаштык, анан 1,5 жаштык 2 кызы да ооруду. Бул үй бүлөлүк очок болду. Кызамык өтө жугуштуу вирустук коркунучтуу илдет. Ал аба аркылуу жугат. Биринчи симптомдору сасык тумоо сыяктуу башталат. Дене ысыйт, жөтөл, баш ооруйт. Андан кийин денеге бүртүк болгон майда жара чыгат. Негизинен оору өтүшүп, оор өтөт. Бул оорунун 70-80% осложнение менен өтөт. Жөн гана кызамык чыгып, же жөтөлүп өтпөйт. Бул эң биринчиден кичинекей балдарда азыр пневмония жаратып атат. Пневмониядан кийин балдар ИВЛда жатышат. Азыр 2 ай 10 күн болгон бала ИВЛда жатты. Жана ошондой эле көрүү угуу системасын талкалайт. Эмделбегендер башка ооруларга да туруштугу жок болуп, майып же болбосо каза болуп калышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Оорудан сак болуунун жалгыз жолу бул эмдөө. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.